Ырыс кызы оштурат толкоптолуп, Сулайман тоо ак бура кошкут болуп, туш тараптан биз жаштар келебиз да ошту сүйүп калабыз коштук болуп. Ошу маман болсо деп тилечүлөр, оштун ыйык экенин билесиңер, ошту сүйүү бакытта бирок силер оштон алыс жактарда жүрөсүңөр. Албетте, бүгүнкү күндүн кырдаалына жараша оштон алыс жүрүп, ага болгон кысалык улам артып барат. Аны менен катар биз оштон тапкан, билим алып, таалим алып жаткан окуу жайыбыз Ош гуманитардык педагогикалык институтунун колледжи. Колледжде болуп өткөн күндөрүбүз азыр эмнегедир улам бизди сагындырып барат. Окуу жайдын ооматы бар, багы бар, оргуштаган сезимдерди сагынар, ошончолук мактанганга татыктуу, о кепинин көп өзгөчө жагы бар. Окуу жайыбыз азыркы учурда дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрүн багындырып келет. Анткени менен заманыбызда чыккан илдеттен улам аралыкта окутуу мезгилинде агайларыбыз, эжекелерибиз студенттарды эч кандай тарбиядан, окуудан суусаттырып же чаңкантырып койгон жок. Тескерисинче, мүмкүн болушунча өзүнүн таалим тарбиясын үйүндө олтуруп болсо дагы бизге берип жатат. Инсан кадырын алыстаганда билесиң деген сөздө калет жок. Айтор студенттерибиз азыркы учурда биргеликте өткөргөн ийримдерин, иш-чараларын, анан дагы болсо жылуу аудиторияда отуруп, биргеликте мугалимдер менен сабактарды талкуу кылып өткөн күндөрүн сагынып жаткан учур. Сөз беребиз, эми биз кетирбейбиз катачылык. Сиздерди дайым урматтап сыйлайбыз. Эч качан көңүлүңүздү оорутпай, аткарабыз берген тапшырманы унутпай. Ар дайым бактыбызга аман болуңуздар. Биз албетте окуу жайга барганыбызда кайрадан иш-чараларды, бирге өткөргөн күндөрүбүздү, сабактарыбызды талкуулап, жылуу мамиледе болуп, бири-бирибиз менен сый-муатта болобуз. Ал эми мугалимдер сиздерге канча алкыш айтсак дагы аздык кылат. Окуу жайыбызга жана дагы ак эмгектенген ага-эжекелерибизге атак, даңк. Жүзүңүздөрдөн эч качан жылмаюу кетпесин. Сиздер менен кайрадан элибизде, журтубузда аманчылык, тынччылык болсо, жүз көрүшүүгө Кудайым насип кылсын.